аял бактысы абдан кооз, айымдар үчүн пайдалуу гүл катары эсептелинет. Чындыгында илимий жааттан алганда өсүмдүктөрдөн өзүнчө бир организмге жакшы пайда берүүчү заттар бөлүнүп чыгат. Ошондуктан аялдар үчүн бакыт алып келе турганы, чындыкка жакын экени эл арасында дале аңыз болуп айтылып келет. Бул гүлдөрдүн айырмачылыгы бул женский счастье гүлдөгөндө нежный болуп ийилип турат, ийкемдүү. А бул мужской счастье болсо каучуктай болуп турат, капкатуу болуп түп-түз болуп эле эркектик мүнөзү бар, а бул болсо аялдык мүнөзү бар. Ошонусу менен женский счастье, мужской счастье деп аталат бул гүлдөр. Мужской счастье кызыл болуп гүлдөйт, женский счастье ак болуп гүлдөйт. Экөө жанаша турса жакшы өсөт, анан үйгө бактылуулук алып келет деп коюшат. Эки сорту бар. Бунусу карликовый, бунусу гигант. Женский счастьенин дагы ошондой сорту болот. Булар болсо гигант сорту, бул чоңойгондо аябай бак болуп кетет. Бул женский счастьенин средний сорту бул болуп калат. Аталган гүл ак паруска окшош абдан кооз гүл ачат. Жарыкты жакшы көрөт, бирок түз тийген күндүн нуруна абайлап коюу керек. Жайында көп, кышкысын аз суугарууга туура келет. Адистин айтымында бөлмөгө кирген зыяндуу заттарды өзүнө сиңирип алып, абаны тазалоочу зор касиетке ээ. Аталган гүлдү каалаган бөлмөңүзгө койсоңуз болот, бирок тынч жана пайдалуу уйку үчүн уктоочу бөлмөгө коюуну сунушташат. Привозной, негизи мужской счастье. Бул гүлдү азыр өстүрүш кыйын. Бизге адаптация кылышыбыз керек бул мужской счастьени. Адаптация кылыш үчүн буга эпинекстраны жалбырагына чачып, сирконду тамырына куюп, бизге адаптация кылып алсак болот. Бирок бул гүлдү, Голландиянын гүлүн көп эле киши өстүрүп бере албайт, өстүрө албайт үйүндөчү. А женский счастье болсо, бул бизге адаптация болуп бүткөн. Бул өзүбүздүк эле болуп калды да, тамырынан алып эле бири-биринен ажыратып эле уже отургузуп атабыз бул гүлдүчү. Гүлдүн зыяны жок. Кеңеш катары жылына бир жолу көчүрүп олтургузуу менен 2 жумада бир суугарып туруу талапка ылайык. Элдик ишенимде аталган гүл аял бактысы деп аталып калган. Ал түгөйүңүздү тапканга, кош бойлуу болушуңузга жардамын тийгизет деген ишеним бар. Айтылган сөз акыл болсо, уккан кулак макул болот деп айтылат эмеспи? Андыктан адистин кеңеши менен гүлдөрүңүзгө кам көрүп, бактыңыз тоодой болушуна өз аракетиңизди көрсөңүз ашыкча болбос. Мен үйгө барганда эле биринчи эле гүлдү карайм. Теплицанын ичине кирем, үйдө теплицам бар. Андан кийин эле айнектеги гүлдөрдү карайм. Эртең менен турганда эле кайра эле гүлдү карайм. Күнүмдүн баардыгы гүлгө чейин өтөт. Гүл менен өтөт да. Эртең менен 6-да турам, кечинде 12-ге чейин гүл менин эмем. Жашоом гүл. Кундуз Бегарстанова, Үсөн Камчыбеков, Кутман таң программасы.